Кутмандуу таңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга салам айткан. Бул Чай ичели программасы Кыргызстанда саат 8:00. Бул вакыттарда жаңыдан уйкудан туруп аткан болсоңуз, жакшы туруңуз дейли, жакшы маанайда туруңуз. Эгерде жумуш үстүндө орун алып калган болсоңуз, 8:00 жумуштар башталып калат эмеспи Кыргызстанда, Анда барыңыздарга ийгиликтүү жума, ийгиликтүү күн болсун дейли. Биз бул эфирибизди бүгүн баштап турабыз жана барыбыз менен биргеликте болсун дейли. Көрсөтүүбүздүн башкы демирчиси Пиала Голд чайын, жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндө эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдаамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябыздын коногун тааныштырып өтөлү. Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын солисти, ырчы Санжар Төрөгулов бизде конокто. Кош келиңиз, Санжар мырза, кутмандтарыңыз менен. Кутмандтарыңыз болсун. Менен амандашабыңыз. Саламатсыздарбы? Жалпы мекендештерибизге бизден ысык салам. Эң сонун жаңылыгыңыз менен келип калыптырсыз. Буюрса 25 ноябрь күнү Улуттук филармонияда концертиңизди берет экенсиз. Ошондон баштайлы, анда келиңиз. Канча убакыттан бери даярданып жүрөсүз? Негизи мен Кудай буйруса ушу азыр пландап ушу репетицияны жаңы баштадык. Анан негизи бул көп жылдан бери ойлоп оюмда жүргөн болчу. Былтыр дагы бир аз чыгынып барып токтоп калгам. Берейин концертте берейин, анан быйыл ушул Кудай буйруса чыгынып 25 ноябрга белгиледик. Азыр Кудай буйруса ушу кызуу даярдыктабыз. Кудай буйруса бул менин алгачкы биринчи борбордо концертим болгондо аябай бир жоопкерчиликтүү. Алгачкы концерт боло? Ооба, алгачкы. Ошол жакшы буйруса берип алайын деген ойдо аракет кылып атабыз. Анан коштогон биздин өзүбүздүн филармонияда агаларыбыз, эжелерибиз болгон көмөгүн көргөзүп атышат. Кудай буйруса күтөм барыңыздарды. Азыркы учурда аябай баягы модадабы десек болот бул сөз. Анан кандай сезимдер болуп атат концерт коердун алдында? Сезим деген жокпу? Эми сезимди тигинден кийин сезим жөнүндө айтыш деле кыйын болуп калат экен. Буюрса эми жакшы. Сиз каяктан билесиңер деп койсоңор. Толкундолор, анан эң негизги жоопкерчилик да. Ушул жана башта айтпадым, биринчи борбордо биринчи берип аткандан кийин аябай мындай кабатыр болбой койбойт экенсиң да. Кандай өтөт, кандай кылам деп. Анан Кудай буйруса эми программабыздын бир аз 70% даяр болуп калды. Анан дагы даярданып, анан болгон ошол жерде элге ошол болгон дараметти көргөзгөнгө аракет кылабыз да. Анан бир зарысында болсо ошо мен филармонияда иштеп жүргөнүмө быйыл 5-жыл болду. Анан бир аз элге, анан өзүмө бир аз отчет берейин деген ойдомун. Кудай буйруса жакшы өтөт деген ойдомун. Жакшы өтөрүнө биз да ишенебиз. Анда келиңиз, биздин көрүүчүлөр үчүн сизден жакшы чыгарма болсун, кандай чыгармаларды элдер ошол жерден уга алышат, жакшы көргөн чыгармаларыңыздан баштап бербейсизби? Эми мен негизи эски ырларга көбүрөөк басым жасайм. Эски ырларды жаңылап, анан жаңы азыркы ырлардан аралаштырып. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эсиңиздерге салып өтөлү. Бүгүн бизде Санжар Төрөгулов бар экен, эсиңиздерге салып өтөлү. Аккордеондун коштоосунда сиздерге жакшы бир чыгарманы аткарып берген турат. Эски чыгарма менен жаңы чыгармаларды кошуп кетесизби? Аралаштырып. Буюрса эми бул концерт бир асарты концерт болот да. Анткени 3 бөлүккө, 4 бөлүккө бөлөбүз. Биздин ошол эле мамлекеттик Акмарал оркестри коштойт. Андан сырткары аккордеон бөлүк болот. Аккордеон менен өзүм дагы ушул биздин агаларыбыздын ырлы чыгармаларын аткарам. Анан папири болот аккордеон менен. Ушул мен коштогон филармонияда жакшы ырчылар бар. 4-5 чыгып
аккордеон папирларда бираз жаңылык болсо деп эметип атабыз. Анан комус менен ырлар бар. Пианино менен ышылып аралаштырып атабыз. Анан эстрада бөлүк болуп, анан бираз театрлаштырып ушундай бир. Анан концертте мен мындай моолдурду да ырдайм деп оюмда эметип жүргөн ырлар бар. Ошонун бирөөсүн аткарып берейин. Макул, сен болот. Советбек Урманбетов агабыздын ырларынан. Музыка жүрөккө жайлана, күлкү шаң тегеректе, кызулан күлмүңдүп, айланат, айланат. Жаз селкейнеге кечке, турасың билебей, тартынба уяң болбо, жаш кезде күлүп ойно. Тартынба уяң болбо, жаш кезде күлүп ойно. Бульварста түшүнү самаймын, чулганып кереметке. Баятан көзүм сенде, караймын, караймын. Жаз селкейнеге кечке, турасың билебей, тартынба уяң болбо, жаш кезде күлүп ойно. Тартынба уяң болбо, жаш кезде күлүп ойно. Үлбүрөт денеңдин назеги, суктанам бул элеске. Көңүлдүн өзү болбо, ашыгы, ашыгы. Жаз селкейнеге кечке, турасың билебей, тартынба уяң болбо, жаш кезде күлүп ойно. Тартынба уяң болбо, жаш кезде күлүп ойно. Ай, ай, жаш кезде күлүп ойно. Ай, жаш кезде күлүп ойно. Жаш кезде күлүп ойно. Бали, соны чыгарма, соны аткаруу, урматтуу көрүүчүлөр, Келчайчели программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн бизде Санжар Төрөгулов конокто экенин эсиңиздерге салып өтөлү. 25 ноябрь күнү сонун концерттик программасы менен элге отчеттук концерт берет экен. Демек, барыңыздарды чакырып өтөлү. Жана ошол концерт туурасында, чыгармачылык туурасында биз маегибизди уланта берсек. Санжар мырза, айтсаңыз, негизи концерт берүү оңой эмес азыркы күндө деп айтышат го. Өзүнөн дагы чыгымы көп депчи. Кандай ойлоп атасыз? Өзүн жабат дейсизби, же кандай болуп атат? Эң негизгиси ошол да өзүн жаап берсе деп. Өзүн жаап берсе эле болду. Ушундай болуш керек. Анан мен ошол буга чейинки чуркап, даярданып, Кудай берсе бунун түмөн түйшү көп да. Ошонун баарын өзү жаап берсе эле болду. Баягы бираз тыйын таба алайын деген деле ой жок. Болгону жана айтып өткөндөй чыгармачылыкта бираз отчет берип, бир тепкич болсо да кичине алдыга жылып алайын деген ойда. Анан буйруса эме Кудайдын калганы Кудайдын буйругу. Билеттин баасы канча болот? Партерде астыларын 1000 дегенбиз, анан балкондо 700 деп ушундай
азырынча ушундай. Акыркы жылдарда мисалы концерт бергендердин арасынан кимдикине бардыңыз, анан кимдикин аябай баалап, бир жан дүйнөңүзгө азык алган концерт, кимдин концертин көрүп алдыңыз? Мен негизи өзүбүз филармонияда өзүбүздүн ар кандай иш-чаралар, концерттер болуп турат да. Көбүнчө ал жакта өзүм катышып калам. Анан концертке барып атайын эметкенде эле көп убакыт болбой калат. Акыркы жолу барганым биздин азыркы Италияда жүргөн биздин мекендеш Жеңиш Ысманов деген агабыздын концертине акыркы жолу ошондо баргам. Өзүм да ошо классикалык ырларга жакынмын. Кудай ырса өзүмдүн концертимде дагы классикалык чыгармалар аткарылат. Концертте кандай өзгөчөлүк болот? Ошо ассорти деп калдыңыз, дагы эмнелерди көрө алышат адамдар? Эми бул жерде кыргыздын ырлары, жанагы Атай Мусабаев агабыздын ырларынан тартып, кыргыздын классикалары ырдалат. Аккордеон менен дагы ошол биздин бул улуу моундун чыгармалары, азыркылары аралашып ырдалат. Анан оркестр менен классикалык чыгармалар, анан эстрадалык бөлүгү бар. Ошол бир мындай аралаштырып атабыз да буюрса. Режиссер менен иштеп атабыз, кудай ырса. Жакшы. Чыгармаларды мисалы тандап атканда сизде кандай тандайсыз негизи өзүңүз ырдай турган чыгармаларыңызды кантип тандап аласыз? Мен негизи бир жерден ырып калсам, ошол кулагымда көбүрөөк жашайт да. Теги кайрылыктарын кыгылдап ырдап жүрө берем. Анан сөздөрүн байкайм, ошентип отургандан кийин өзүм ырдап көрөм. Анан эгер үнүмө туура келсе, бираз ар кимдин аткарысы ар кандай да, кээ бир ырлар ар бир ырчыга туура келе бербей калышы мүмкүн да. Мындай ачылбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн өзүңө отурган ырларды ырдаганга аракет кылам да. Анан ошентип коллективге ырдап берем, досторго ырдап берем. Анан элдин жанагындай иш-чараларга барганда ырдап көрөм, эл кандай кабыл алса анда репертуарыма кошом. Түшүнүктүү. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо программабызды уланталы. Бүгүн дегеле жакшы бир музыкалар, чыгармалар студиябызда жаңырат дагы да болсо. Сиздер болсо эч кайда алыстабай туруңуздар. Азыр бир канча көз ирмемдерден кийин кайрадан дагы ошол студиядан жакшы чыгарманы сураналы деп турган учурубуз. Эгерде сиз дагы көптөн бери күтүп жүргөн же болбосо аралаш концерт, ассорти концертти көргүңүз келип жүргөн болсо, сиздерди дагы чакырып өтөлү дейли. Ал эми азыр бир канча убакыт баягы дан кейін кайрадан студиядан көрүшөбүз. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Кеттик алдыга. Биз болсо программабызды улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу, бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Кел чай ичели программасын улантабыз. Биздин студиябызга келген коногубуз бар, жогорудан бери маек кылып атабыз. Уланталы. Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын солисти Санжар Төрөгулов бизде конокто. Санжар мырза, айтсаңыз, негизи баягы ушул филармонияда солист болуп, ырчы болуп жүрүш өзү бир чоң жоопкерчилик болуш керек, Ооба, негизи филармонияга мен ушу филармониянын ырчысы болуп калсам деген мурун кичинекейимден бери тилегим болчу. Ушул студент кезде мен ушул Калый Молдобасантов атындагы Улуттук консерваторияда окудум да. Анан окуп жүргөндө ушул оркестр менен ырдап, жаңыдан ырдап жүргөндө анан филармонияга концертке келип калчубуз ар кандай. Ошол убактарда филармониянын ырчысы болгум келип, ары өткөндө карап ушинтип эметчү элем. Анан Кудайдын буйругу экен. Быйыл 5-жыл ошо иштеп атам. Анан бул жакта бүт профессионалдар, профессионал музыканттар, профессионал ырчылар, ошондой
чөйрө менен ошондой коллектив менен иштеш өзү эле бир жагынан жоопкерчилик, бир жагынан сыймык. Анан тиги өтө эме алганда дагы кылдаттык менен карап атайын көркөм жетекчи баардыгы отуруп алып текшерип анан алат да. Диплом менен, ооба. Диплом менен. Анан эми Кудай ырса эми уят кылбаганга аракет кылабыз да. Жакшы. Негизи чыгармачылыкка кандай кызыгып калгансыз? Консерваторияда окууңузга эмне түрткү болду эле? Кызыгуу кичинекейиңизден башталса керек, көпчүлүк чыгармачыл адамдарда эле. Ооба, негизи ошол кичинекейден башталган меники дагы. Ошол айылда мен өзүм 1991-жылы Жалал Абад областынын Базар Коргон районунда төрөлгөм. Бул азыркы Көктонду Правдада да айтылып жүрөт. Биздин Жаңак Токойлуу ошо тоодо айылда Арсыланбга жакын болуп калат. Ошол жакта төрөлгөм. Тиги эң алгач комуз менен ырдап баштагам. Анан комуз менен ырдап биз ушу жайлоого, анан күздүндө жаңак тергени чыкчубуз да. Анан ошол учурларда комузду алып алып жайлоого чыгып алып ырдап, анан жолдо барат ырдап, анан дастандарды көбүрөөк ырдачумун. Анан кийин акардем. Аларды өзүңүз кызыгып эле жаттап ырдачысыз, Анан үйдө менден улуу агаларым баары ошол комуз аккордеон менен ырдашчу, ошолордун түрткү болгон, ошолорду көрүп кызыгып, анан жана магнитофон болчу эле мындай, кассета. Ошолорду коюп, паузасын басып токтотуп, анан кагазга отуруп алып сөздөрүн жазып, анан аны жаттап ырдап, баягы кызыкчумун. Анан сыймагабыздын ырларын ырдап чоңойгом. Өзүнө да айтып калам. Сиздин ырларыңыз менен чоңойгом деп. Комуз менен ырдап, анан дастандарды айтчу элек. Кийин анан аккордеон менен ырдаганды бир аз өздөштүрө баштадым. Өзүңүз эле, бирөө үйрөтпөй эле. Мен агаларымды көрүп да үйдө алар ойноп атса кызыгып. Аларда демек бул жакка жакын экен да, Ооба, үйдө баары. Мен тай жактарым, апамдар ырдап кылчу. Анан эң биринчи ушул аккордеон жамгыр төктөрүн азыр эстесем ошолор экен. Апам үйрөткөн да. Апам да клавиша ойноп калчу мурундан. Ошону менен кызыгуу аккордеонго дагы болуп кетти. Ошону менен ойноп жүрдүм, ырдап. Анан тиги ошол жайлоого аккордеон комуз менен барып алчу элем да. Алып чыгып алчу элем. Тоодо аякта эч ким жок, кенен кесир кыйкырдайсың. Каалагандай, Ооба. Тиги биздин эме тиги эме да, Жаңак Токойлуу кооз жерлерибиз да, ал жак. Анан ошол жактын анан кийин мен 11-ди бүтүшүмө уже аз калды. Анан ошол учурда бир тандоо болот го, кандай мен ким болом деген. Кийинки ушул жерден бир кесипти тандаш керек болот. Кайсыл жакка окуй, анан кеңешесин үйдөгүлөр атам Раматылга ата мен юрист кылам дечи. Юристкийди окутам деп жүрчү. Анан мен музыкага кытап туруп алдым. Ушулга эле кызыгып атам, окуйын деп. Анан бир аз макул болду. Анан ата-энемдин ошол батасы менен кийин анан Борборубузга келдим. Токтогул сатылган Калый Молдо Абасанов атындагы улуттук консерваторияга келип тапшырып, тандоо туруна өттүм. Тиги келип даярдоо курсу 2 жыл болчу студия. Ошого келип. Мен мектептен эле бүтүп келип алдым, образованием жок. Средний орто бир училищаны бүтүп. Музыкалык. Негизи мен менен окугандар баары училищаны бүтүп келгенде, студиянын мурун окугандар ошондойлор менен окуп калыптырмын. Анан аябай кыйналгам башында. Анткени тиги училищаны бүтүп келгендер менен алар мага башынан үйрөтпөйт да мугалим. Ошолор менен эле программа кетти. Анан келип эле баягы 4-класска отуруп калгандай болот экен, 1-класста окубай. Анан отурчумун, эчтеке түшүнбөй эле. Анын үстүнө сабактын баары орусча өтчү. Көбүнчөчү. Анан айылдан келгенде кыйын эле болду. Айылдан келсем же ал түшүнбөйм. Бир жыл аябай эле азап тарткам. Ошентип атынан даярдоо курсун 1 жыл окуп, анан экзамен тапшырып, 1-чи курска анан секирип кеткем, өтүп кеткем. Андан Улук Мырза Полотов биздин агайыбыз устат. Ошол кишинин колунда окуп калдым.
бир жагынан ошо Кудайга 1000 мертебе шүгүр, багым бар экен. Агайдын бул мектебинде окуп, ошол жакка буйруп калыш бул өтө чоң. Бул турмуш тагдырында эмес экен да, азыр ойлосом. Анан агайыман окуп, билим алып калганыма аябай сыймыктанам. Ошо айта берем, мен багым бар экен. Келип. Ошо сиз менен окуган группалаштарчы, мисалы, мурда окуп келгендер, анан алардын жанында мен жаңы эле барып окуп калдым деп атпайсызбы? Баары эле ырчы болуп кеткен жокпу, ар кайсы тармакка кетти. Бирок ушу маданият чөйрөсүндө кээ бир ошол тиги райондорго кетти, кээ бир областтарда жүрөт, анан борбордо дагы азыр иштеп жүргөндөр бар. Бирок баягы турмуштун эмесинен башка кесип менен кетип калгандар да көп болду. Ошентип анан консерваторияда ошентип окуп Улук Мырзагайдан бүткөм. Ырдоо, кандай ырдоо, канты ырдоо ыкмаларын бүт агайыман сабак алып калдым. Эң салам. Келгиз, анда дагы чыгармага кезек берели. Азыр кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Жалпы биздин көрүүчүлөрүбүз эртең менен көбүн эсе ушул ырчыларды, чыгармачыл инсандарды чакырганга аракет кылабыз. Анткени эртең менен турганда ыр болгон сонунго. Жана ырларды күтүшөт биздин көрүүчүлөр дагы. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мен негизи мындай оор басырыктуу, анан жайра ырларга көбүрөөк ыкта болом. Тиги бирөө айткандай, мындай бат-баттан шустыр ырларды ырдап атсам деле муңду ырдап аткандай сезиле берет. Анан мен азыр ошол жакшы көрүп репертуарыма кошуп ырдап жүргөн ырлардан аткара берейин. Тиги истеген ырларыман Майрамбек Осмонов агабыздын ырларын аткарып жүрөм. Кудай буйруса концертте да ырдайм. Ал киши өзү болот. Өзү да концерттин башында туруп өзү келип ырдап, анан дуэт триолорубуз бар. Анан кийинки учурда ушу агабыздын Жалгыз уя деген ырын көп жерден ырдап жүрөм да. Жакшы көрүп. Эң сонун чыгарма. Ошону ырдап берейин. Жасап алып ак сүйүнүн оясын, аударакта неги жалгыз турасың? Суу жетпеген курап калган даракта өмүр бою кантип окат кыласың? Канча жолу келди ырдап сыздадым, канча жолу акыл айттым укпадың. Же болбосо көчкөнгө окшоп сен мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып учпадың. Жалгыз сырап иштейсиңби өткөндү? Жаман болду сүйүбүштүн өчкөнү. Чагылгандай бир жарк этип көрүнүп, же жаңгырдай бир себелеп өтсөмбү? Канча жолу келди ырдап сыздадым, канча жолу акыл айттым укпадың. Же болбосо көчкөнгө окшоп сен мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып учпадың. Сага барчу тор тосулган жолума түшүп калган башка адамдын колуна.
саға оқшау ұят жасап алғанмын. Бүчірі бар бір дарақтың боруна, қанша жолу келді мырдап сыздадым. Қанша жолу ақыл айттым ұқпадың. Же болбосо көгүчкөнгө окшоп сен мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып учмадың. Мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып, мени көздөй канат кагып учмадың. Мени көздөй канат кагып учмадың. Санжар Төреғұловтың атқаруысында мына ушундай Майрамбек Осмоновдун сонун чыгармасы болду. Ушундай май кезде улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Биз болсо Келчай чели программасын уланталы, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу байдамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо программабызды улантсак, студиябыздын коногу Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын солисти, ырчы, аткаруучу Санжар Төреғұлов бар экен. Эсиңиздерге салып өтөлү, жогорудан бери 25 ноябрь күнү өзүнүн жеке концерттик программадагы концертин берет. Мына ушул концертке барыңыздарды чакырып өтөлү. Анан Санжар мырза, азыр биз эфирибизди дароо эле дагы бир жакшы чыгарма менен улантсак, андан кийин маегибизди улантар эле. Анда мен Камчыбек Жусуп агабыздын өмүрү жөнүндө толгонуу деген дагы бир жакшы чыгармасы бар. Ошону аткарып берейин. Макул, жакшы. Biz geldik жашамак бар, ай азбы көптү, калтырбай көңүлдөрдү сактап кекти. Бул өмүр бир берилген, талай экен. Алсак тиймаз жашоодон, алсак тиймаз жашоодон, жашоодон армын өчтү. Ичер суу төгөнөргүн, ай качан келет, эртеби кечпи аны кимдер билет. Жетели тириликтин кадырына, ай кадырына, алсак тиймаз жашоодон, дүйнөдө болбоптур эч ким түрткү.
бөлүк турбай тураң ай эч бир нерсе не болмок мезгилдерди адам жеңсең барыңды 45 жашка 100 жыл бою ай 100 жыл бою тургузуп коёр элем аттың ай колдон келсе барыңды 45 жашка 100 жыл бою ай 100 жыл бою тургузуп коёр элем аттың ай колдон келсе ширкин ай колдон келсе аттың ай колдон келсе. Мына ушундай сонун чыгармалар биздин студиябызда аткарылды. Урматтуу көрүүчүлөр, Санжир мырза, айтсаңыз, чынында колуңуздан келсе, эмне кылгыңыз келип атат азыр? Азыр колуман келсе баарын кылгым келет. Өзгөчө бир кыял болобу же бир максаттар болобу, ушуну кылып койсом, бирок жашашып турабыз келип атат деп калабыз го. Ошолордун бири эмне сизде? Мен ушул өзүм маданият тармагын айтайынчы. Анан жалпы Кыргызстаныбыз өнүксүн, баарыбыздын тилегенибиз ошол да. Анан ушу маданият тармагында жүргөндөн кийин ушул биздин кээ бир маданият тармагында ушу театрда болобу, тиякбекте болобу квартиралап жүргөн агаларыбыз, эмгеги сиңген агаларыбыз бар да. Ошолордун баарын үйлүү кылмакмын. Колуман келсе. Кудай ырса эми алдыда ал тилектер да ашып калышы мүмкүн. Кудай ырса ниет бар. Анан ошол жакка салым кошмокмун колуман келсе. Эң сонун. Азыр биз болсо программабызды уланта берсек, урматтуу көрүүчүлөр, Санжар Төрөгулов бизде конокто. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. 25 ноябрь күнү мына ушул улуттук филармонияда өзү иштеген жерде отчеттук эң алгачкы концерт болот экен. Мына ошол жерге сиздер дагы келип, колдоп, коштоп, жакшы бир музыкага сүңгүп, жан дүйнөңүзгө азык алып кетсеңиз болот. Негизи баягы чыгармачыл жашоо баягы көрүп отургандар үчүн абдан жакшы көрүнөт го, дайыма ырдап жүрүшөт, жыргап жүрүшөт деп. Сиз дагы өзүңүз баягы жумушуңуз жаккан үчүн баягы иштейсиз болуш керек дейм да, бул нерсе менен алектенесиз. Анан кээде мындай жакпай кеткен учурлар болобу, ушул тармакты эмнеге тандап алгам деп? Негизи жана айтып атпадымбы, бала кездеги кыялым болчу ырдагандырчы. Анан Кудай сактасын андай боло элек. Боло элек андай, тажап кете элексиз. Жок, азыр таза элекмин. Тескерисинче азыр ырдагым келип турган учур. Бир азыр меники да буюрса эми башталып атат да. Анан жакшылап эмгек кылып, ушу элге бир кыргызыттанган, кыргыздын бир жакшы кайрыктарын жеткизип, ошол бир аз тиги маданиятыбызга салым кошсом деген ойдо. Анан эми албетте төмөн түйшүгү бар, ошонун баарына чыдайбыз деп келгенбиз. Мындан ары чыдайбыз баарына, чуркайбыз. Анан көшөк артында чын эле ар бир кесип ошо өзүнүн түйшүгү болот го. Ошонун баарын жеңе билип чуркасак, анан ошондой бир ийгилик жаралат болуш керек. Кудай ырса болгон аракетибизди көрөбүз. Чыгармачылыкта эмнелерди же бир жаңылык кылып киргизсем деп атасыз? Балким чет элдик бир конкурстар болобу, катышуу, фестивалдар болобу, ошолор жөнүндө айтсаңыз? Негизи буга чейин республикалык конкурстарда баш байга алган учурларым болгон. Анан бир жыл ошол эл аралык фестивалда лауреат болгом. Анан азыр эми мындан аркы ушул жөнүндө көп ойлонуп жүргөндү айтып салдыңыз да. Ушул мен дагы ушул чет элге ушул кыргыздын бир чыгармаларын көргөзүп ушундай бир фестиваль конкурстарга катышсам деген тилектер бар. Кудай ырса алдыда ойлонуп жүрөсүз, планда бар экен да демек.
Концерт жөнүндө сөз кылсак, концертке барган эл көбүнесе баягы ушу классикалык чыгармаларды уккусу келгендер барат, жана сиздин чыгармачылыгыңызды сыйлап жүргөн көрөрмандарыңыз бар. Баягы жаштар барса көрүп отура алышабы? Мен ушундай суроо бергим келип атат да. Көбүнесе баягы жай музыкаларды, ырларды аткарып атпайсызбы? Улуумун көп барабы деп ойлонуп атам да. Жаштар барса аягына чейин көрүп отура алышабы? Негизи мен ушул көбүнчө эле угармандар улуумун, ортомун, улуумун. Анан эми концертте албетте жаштарга да ылайыктуу ырларды киргизгенбиз, ал жагын да ойлонгонбуз. Анан кечке баягы оңдурда отура бергенде болбойт да. Ар кандай классика аралаштырабыз, шаңдырлардан кошобуз. Жана айтпадым, папирлер бар. Буюрса эми жаштар деле барып көрсө болот. Жага турган эстрада бөлүктөр болот. Баарын эле чакырам. Эми ар кимдин табити, ар кимдин эмеси ар кандай да. Жаштардан деле ушул эски чыгармаларды сүйгөндөр бар да. Ооба. Негизи баягы чыгармачылык жашооңузга келгениңизге ыраазы экенсиз, сүйүнөт экенсиз дегендей, эми бир сонун бир концерт берип, элге отчет берип алгандан кийин кичине эс аласыз болуш керек, Эми биздики ар дайым азыр жумуштабыз да, концерт артынан эле жаңы жылдык концерттер, жанагыдай кечелер, съемкалар башталат. Биздин өзүбүздүн той жакшылыктар. Жаңы жылга чейин эс албайбыз. Концерттин эртеси эле кайра жумушка чыгам. Иштемей, Иштемей. Эң сонун Санжар мырза, сизге чоң рахмат келгениңиз үчүн. Биздин белекти кабыл алып коюңуз. Пиала Голдтон чай жана кружка барып үй-бүлөңүз менен чай ичип коюңуздар дейли. Жана концертиңизди сонун өткөрүп алыңыз. Ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде ырчы аткаруучу Санжар Төрөгулов бизде конокто болду. Алып баруучу мен Айпери Адамкулова болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.